Жер үйгенин иштетүү боюнча сынактын биринчи этабы бүткөнү менен анын айланасындагы чыр-чатактар толук чечиле элек. Айтылган сунуштары эске алынбаганына байланыштуу депутат Данияр Тербишалиев комиссиянын курамынан чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ал сынак таза өтөрүнөн башынан эле күмөн санаганын жашырбайт. Биринчиден фракция мени мага маалымат бербей туруп, менден сурабай туруп, мени комиссиянын мүчөлүгүнө киргизип салышты. Бул өтө туура эмес. Биринчиден менден сураш керек болчу. Кирбегендин себеби мен башынан баштап кандайдыр бир күмөн тууган болчу. Ушул комиссиянын иши туура эмес болуп калышы мүмкүн. Андан ары кандайдыр бир схемалар, ушул жерде коррупциялык схемалар чыгып калышы мүмкүн. Ал жөнүндө дагы менде дагы мындай мен өзүм кооптонуп аттым да. Бул ирет анын күмөн саноолору негиздүү болуп чыкты. Сынакка катышып жаткан 3 компаниянын бири Россиялык Алдан Золото чыныгы ээсинин атын жашырууну эп көргөн. Бул бекеринен эмес дейт депутат. Анын чыныгы ээси буга чейинки убадаларын аткара албай, өкмөттүн ишени менен чыгып калган Полюс Голд компаниясы экени ачыкка чыкты. Лицензиясынан ажырап калган компания кенди иштетүүгө укук алуу үчүн кайрадан Алдан Золото деген компания түзө салган. Ал эми анын чыныгы ээси россиялык миллиардер Сулейман Керимов экени да депутаттын күмөн саноолорун арттырган. Себеби анын буга чейин Белоруссиядагы кенди иштетүүгө уруксат алуу үчүн Лукашенкого 5 миллиард доллар пара сунуштаганы маалымат каражаттарына жарыяланган. Мындай күмөндүү компаниянын жер үйгө көз артып жатканына өкмөт маани бербей жатканы таң калтырууда дейт депутат Тербишалиев. Акыркы компаниянын ээси ким экенин коомчулук билиш керек. Бул жерде миллион сом жөнүндө маселе эмес, бул жерде миллион доллар жөнүндө маселе болуп атат. Анан Кыргызстандын коопсуздугу маселеси турат. Бул жерде биз күмтөргө окшоп эртеси күнү өзүбүздүн жарандарыбыздын алдыбыздан биринчиден таза болушубуз керек, экинчиден жоопкерчилик алышыбыз керек да. Ал эми кенди иштетүүгө кызыктар болгон дагы бир компания Кыргыз Алтын ишканасы. Бирок мында да күмөн жараткан жагдайлар аз эмес. Ал жер үйдү буга чейин белгисиз Англиялык Unity Gold Mining компаниясы менен биргеликте иштетүүнү ниеттенип жатыптыр. Баштапкы төлөм 100 миллион долларды дал ушул компания берет дешет Кыргыз Алтындын өкүлдөрү. Мындай жол менен кумтөрдөгү афера кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Анын үстүнө буга чейин ири кендерди иштетүүдө ортомчулук милдетти аткарып келген Кыргыз Алтын деле мамлекеттин кызыкчылыгын коргой алган эмес деген пикирлер арбын. Кыргыз Алтын 22 жылдан бери эмне кайсы кенди алды? Тереккан да ошолордун колунда болчу, кумтор да ошолордун колунда болчу. Улам жаңы келген президенти, замдары, вице-президенттер кылтың-мылтың этип, бонус алып туруп, анан закондорду өзгөртүп, депутаттарды башына айланып, анан конституциядан Ак жол партиясы болбосо бекибейт эле да. Жер үйгө бөлөккендерге кумтордо түзүлгөн схеманы алып барбай, бөлөк формасын таап, анан иштетсек болот. Бул жагдайларга көңүл бурбай айрымдар кенди иштетип, мамлекетке киреше түшүрөлү деген жүйө менен ишти жөн салдып өткөрө салууга аракеттенип жатышат. Мындай мамиле ушул аптада өткөн сынактын алгачкы турунда белгилүү болуп калды. Алар жада калса, Визор компаниясынын Кыргыз өкмөтүн сотко бергени боюнча жагдайды да көзгө илгилери келбей турат. Эске сала кетсек, 2010 жылы жер үйдү иштетүү боюнча лицензиясынан ажырап калган Визор компаниясы Кыргыз өкмөтүнөн 586 миллион доллар өндүрүү максатында эл аралык сотко кайрылган. Бул маселени сынакта жеңип алган тарап өзү бүткөрөт деген убада айтылууда. Ушул бүгүнкү күндө бекитилген шарттар боюнча Визор маселесин, сот маселелерин, бүт амалдарын жеңген компания өзүнө алат, ошолор өздөрү жүргүзөт. Алар төлөп береби ошол алар doğru? Төлөп бериш да мүмкүн, соттош да мүмкүн. Бул компаниянын өзүнүн жеке иши болот. Бирок мындай шарт депутаттарды канааттандырган жок. Себеби баарын ийне жибине чейин чечип алмайынча жоопкерчиликтүү ишти баштоого болбойт. Эртеңки күнү кайрадан чыр чыгышы ыктымал. Себеби Визор компаниясы инвестор менен эмес, өкмөт менен соттошуп жатат. Визорду мен азыр угуп атам, около 500 миллионов, да? Мы же знаем, что он судится с правительством Кыргызской республики. Выигравшая компания, если он берет на себя обязательства, но если он будет судиться с правительством, не может же ортосунда выигравшая компания барып американский или канадский сотко барып ортосунда включиться, этип туруп, я за него отвечаю деп бөлүп кете албайт да. Мы же знаем, азыр Кыргыз Алтындын канча акциясын биздин правительство менен соттошкон компаниялар утуп алганын билесиз да, туурабы? Туура. Эл өкүлдөрүнүн кооптонуусунда негиз бар экенин адистер да танбайт. Анын үстүнө жергиликтүү элдин көңүлүн жайгармайынча бул кендин бактысы ачылбайт. Сынактын шарттарынын бири жергиликтүү тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечип берүү болгон.
Ага ылайык Таластагы Бекмолду айыл өкмөтүнө баштапкы сумманын 3% бөлүнмөк. Мындай шарт Таластагы калган 47 айыл өкмөтүнүн тургундарынын нааразылыгын жаратпайт дегенге кепилдик жок дешет адистер. И то, что там пытаются через социальный пакет успокоить один айыл өкмөтү. Социалдык пакет аркылуу жергиликтүү элди тынчтандырууга аракет кылып жатканы туура эмес. Бир эле Бекмолду айыл өкмөтүнүн элине алтын жаадырып, калган 47 айыл өкмөтүн сыртта калтырып койгон болбойт. Себеби алар да Талас областынын тургундары. Эртеңки күнү алар дагы каражат бөлүүнү талап кылып чыгышы ыктымал. Мындай кырдаал ар дайым чырды тутандырат. 20 жылдан бери эле чыры бүтпөй келе жаткан жер үйгенинде 100 тоннага жакын алтын бар. Эсептөөлөр боюнча андан түшкөн киреше 4 миллиард долларды түзүшү мүмкүн. Бул сумманын жарымы алтын казуу жана башка чыгымдарга кетсе, 2 миллиард доллары калат. Анын 1 миллиарды инвесторлорго кетип, бизге 1 миллиарды калышы мүмкүн. Бирок узак жылдардан бери бир катар инвесторлордун көзүн кызарткан ген интригалардын айынан жер үй казылбай жатат. Бул иретта өлкөнүн кызыкчылыгы эске алынып, баары ойдогудай болуп кетерине эч кимдин көзү жетпейт. Себеби чиеленишкен маселелер чечилбей турат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык.